Кетигил жакта шайтандар чогулуп алганбы? Жакыныраак барып карап келейинчи мен. Тизилгиле барыңар. Силерди чогулткан себебим бизди алдап кеткен элдерди кырабыз. 10 күн мурун биз ичип аткан сүткө уктата турган чөптү коруп салып качып кетишпеди беле? Алардын баарын табып, жыртып тутам деп убада бербедим белем. Ушул күн келди эми. Булар кайсы жакка жол тартат экен? Кичине астыраак чаап барып, аңдып турайынчы буларды. Карагылачы, булар канча көп. Басканынан жер тетиреп атат. Биздин коңушка баратат го дейм. Барып аксакалга айтайын. Кечке жакыныраак коңушун ат чаап келип, аксакалга бүт барын төкпөй чачпай айтып берет. Эмне кылабыз эми эл журт? Бизди коргой турган аңчылар бүт бары кийикке чыгып кетишкен да. Сен мындай кылактан тоолорго ат чаап барып, наристеге айт. Ал бир жолу саз шайтандарды кырган. Макул аксакал, айтып барам. Ошентип актан наристеге жол тартат. Кандайсың актан? Эмне болду? Тынчылык элеби? Биздин жерибизге тоо шайтандар келатат. Аксакал сизге жиберди, айтып барсын деп. Коргой турган эркектер жок. Баары кийикке чыгып кетишкен. Канча убакытта шайтандар келип калышат, актан. 2-3 күндө бул жакта болуп калышат, наристе эже. Коңушка чаап барып айт. Боз үйлөрдү жыйнап баары көчүсүн. А бул шайтандарды мен өзүм тосуп алам. Макул. Ошол эле күнү коңуштун тургундары боз үйлөрүн жыйнап көчүп кетишет. Наристе болсо найза, кылыч, балта, бычактарын курчутуп, куралдарын даярдайт. Анан арабалардын жыгач дөңгөрөктөрүн бир аскайга түртүп чыгып, ал жактан чогултуп коет. Кийин өрттүп, шайтандарга кой берем деп. Анан узун бутактарды балта менен курчутуп, 3 шайтандарды сайып өлтүрө турган капкан жасап коет. Шайтандардын келе турган убагы болуп калды.
Kuraldarым bары dayar. Силерди эмне күтүп атканды билбейсиңер. Келе бергиле. Жакындап калдым, даяр болгула. Тигине көрүндү. Силерди шашпагыла. Азыр 2 саатта тынчтан буларды. Жебе найзаларым бары түгөндү. Кылыч, балта, бычактар эле калды. Бирок шайтандар деле аз эле калды. Бүттү. Баарын кырдым. Ушуну көрмөксүңөр. Эми каргаларга жем болуп жатып бергиле. Көзүңөрдү чокуп жесин. Анан Наристе аспабын алып ойноп баштайт. Эртеси күнү коңуштагы элдердин баары ордуна көчүп келишип, аман-эсен бактылуу жашап калышат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.